Президент Садыр Жапаров 30-октябрда иш сапары менен Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысынын учагы Абу-Даби шаарындагы эл аралык аэропортко кондо. Флагштокторго Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлигинин туулары илинип, килем төшөлүп, ардак кароол тизилген. Ушул эле жерде президент Садыр Жапаров менен Бириккен Араб Эмирлигинин энергетика жана инфраструктура министри Сухейл бин Мохаммед Фарадж Фарис аль-Мазруи менен кыскача баарлашуу болду. Эске салсак, иш сапардын алкагында мамлекет башчысы Бириккен Араб Эмиратынын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Президент Садыр Жапаров Кореянын президенти Юн Сок Йолго Сеул шаарындагы массалыктыгында адамдардын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтуу телеграммасын жөнөттү. Үстүбүздөгү жылдын 29-октябрында Итхэвон районунда орун алган массалыктыгындын натыйжасында көп сандаган адамдын каза болгондугу тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, жабыркагандардын тезирээк сакайып кетишин тилейм. Орду толгус жоготуунун азабын жана кайгысын тең бөлүшөм деп айтылат мамлекет башчынын телеграммасында. Түштүк Кореяда бүгүн улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. 30-октябрга караган түнү Сеул шаарынын Итхэвон районунда Хэллоуин майрамын белгилөө учурунда тыгын пайда болуп, 150дөн ашык адам тебелендиде калып каза болду. 100гө жакын киши жараат алган. Өлкө президенти чукул брифинг өткөрүп, окуяны трагедия деп атады жана иликтөө иштерин жүргүзүүгө убада берди. Жабыркагандардын көбү 10 жаштан 30 жашка чейинкилер. Белгилүү болгондой, каза болгондордун арасында Иран, Кытай, Норвегия, Орусия жана Өзбекстандын жарандары бар экени айтылды. Каза болгондор жана жараат алгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө Тажикстан Республикасы тарабынан куралдуу агрессиянын кесепетинен Баткен жана Ош облустарында жабыркаган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрдү. Ал Баткен облусу мамлекет башчынын жана министрлер кабинетинин көңүл борборунда экендигин белгиледи. Баткен облусуна бөлүү пландалган 8 миллиард сомдун 4 миллиард 100 миң сомго жакыны ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын тиешелүү эсептерине түшкөнүн кошумчалады. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атайын эсебине 330 миллион сом кайрымдуулук жардам катары түшүп, анын 138 миллион сому чек ара чатагынан жабыркаган жарандарга компенсация катары берилген. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн мамлекеттик программасын ишке ашырууга 250 миллион сом бөлүнгөн. Капиталдык салымдар беренеси боюнча каралган 3 миллиард сомдун 1 миллиард 300 миң сому каржыланган. Анын ичинен 1 миллиард сому турак жайларды курууга, 300 миллион сому жолдорду жана көпүрөлөрдү реконструкциялоого багытталган. Комиссиянын отурумунун жыйынтыгында бир катар тапшырмалар берилди. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө жабыркаган жарандарга жана юридикалык жактарга ар тараптуу жардам көрсөтүү максатында Баткен, Лейлек райондору жана Баткен шаарында келтирилген зыянды аныктоо комиссияларынын ишин бир жумалык мөөнөттө жыйынтыктоо тапшырылды. Тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына объектилердеги курулуш калыбына келтирүү иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу меритинген майып болгон же каза болгон учурда бир жолку жөлөк пулдарды жана компенсацияларды төлөө тартиби жөнүндө жобону бекитти. Документке ылайык, кызматкер кызмат өтөө мезгилинде жеңил жаракат алган учурда ага 6 ай үчүн, оор жаракат алган учурда 1 жыл үчүн акчалай камсыздоо өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Кызматкердин кызмат өтөөсүнө байланышкан майыптык аныкталган учурда ага төмөнкүдөй өлчөмдөгү бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Биринчи топтогу майыпка 5 жылдык акчалай камсыздоо, экинчи топтогу майыпка 4 жылдык акчалай камсыздоо, үчүнчү топтогу майыпка 3 жылдык акчалай камсыздоо. Кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу меритинүү болгон учурда кызматкерге 5 жылдык акчалай камсыздоо өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Кызматтык ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу кызматкер каза болгон же кызматтык милдеттерин аткарууга байланыштуу алган жаракаттын, контузиянын же оорунун кесепетинен кызматтан бошотулгандан кийин курман болгон учурда 10 жылдык акчалай камсыздоо өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Финансы министрлиги дем берүүчү гранттар беренеси боюнча Чүй районунун Норус айылындагы Бөкөнбаев көчөсүн асфальттоо долбоорун каржылады. Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, долбоордун сметалык баасы 3 миллион 500 миң сомду түздү. Анын ичинен жергиликтүү бюджеттин биргелешкен салымы 740 миң сомду. Дем берүүчү гранттар 2 миллион 760 миң сомду түздү. Көчөнүн узундугу 700 метр, жалпы узундугу 1,5 чакырым. Бүгүнкү күндө республикалык бюджеттен 828 миң сом, ошондой эле жергиликтүү бюджеттен
үчүн 740 000 сом каржыланып, жалпы суммасы 1,568,000 сомду түздү. Токтоолот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын «Саманчынын жолу» спектакли Астанада өткөн театр All эл аралык театр фестивалында баш байгени утуп алды. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, спектакль үстүбүздөгү жылдын 26-29 октябрында Астана шаарында өткөн Кыргызстандын Казакстандагы маданият күндөрүнүн алкагында коюлган. Спектакльде режиссер маркум Марат Козукеев сахналаштырган. 9 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында төкмө жана жазма акын, комузчу, обончу Токтосун Тыныбековдун 95 жылдыгына карата акындардын республикалык айтыш өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Айтыштын тандоо туру 8 ноябрда Манас кинотеатрында болот. Ал эми жарым финал жана финалдык айтыштар 9 ноябрь күнү өтөт. Байге фонду 1 миллион сомду түзөт. Иш-чараны Маданият министрлиги, Кыргыз улуттук Манас театры, республикалык айтыш коомдук фонду, Токтосун Тыныбеков атындагы коомдук фонду уюштурууда. Төкмө акын Токтосун Тыныбеков Жалал абад Аксыр районунун Tegen айылында 1927 жылы туулган. 1949 жылы Кыргызстандын филармониясына оркестрдин музыканты болуп кирип, өмүрүнүн акырына чейин филармониянын солисти болгон. 1960 жылы Кыргыз ССРине эмгек сиңирген артист деген наам берилген. 1953 жылдан СССР жазуучулар союзуна мүчө болгон.